Ош Баткен Исфана жолунда авто кырсык катталып 2 адам каза болду. Августта ЯЭПтин 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Авиакырсык жабырлануучуларына жардам берүү уланат. Алдыдан мына ушул жана башка жаңылыктар түз эфирде. Кызматыңыздарда мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Ош Баткен Исфана жолунда авто кырсык катталып 2 адам мерт кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, таңкы саат 8:10 чамасында оор жүк ташуучу Хаво менен Тико үлгүсүндөгү унаа кагылышкан. Маалыматка караганда, Тико унаасынын ичиндеги айдоочу менен жүргүнчү аял набыт болгон. Ал эми бензовоздун айдоочусу менен 2 жүргүнчүсү жеңил жаракат алып ооруканага жеткирилген. Кагылышуудан улам Хаво унаасынын багы тешилип, жолго май агып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери жеринде иш алып барышууда. Кырсыктан бир нече теректер дагы кулаганы белгиленди. Августта ЯЭПтин 18 техникалык регламенти күчүнө кирет. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында белгилүү болду. Анда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков вице-премьер Олег Панкратовго 12 августтан тарта Евразия экономикалык биримдигинин 18 техникалык регламентин иштетүү боюнча аракеттерди көрүүнү тапшырды. Өкмөт башчынын айтымында техникалык регламенттердин 9-у экспорттоло турган азык-түлүк продукцияларына тиешелүү. Былтыр экспортту каржылоого 4 миллиард сом бөлүнгөн. Быйыл анын көлөмү 7 миллиард сомго көбөйөт. Авиакырсык жабырлануучуларына жардам берүү уланат. Муну президент Алмазбек Атамбаев биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди кабыл алган учурунда айтты. Жолугушууда Абылгазиев мамлекет башчысына Дача суу конушунда трагедиянын кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү иштери тууралуу маалымат берди. Негизинен каза болгондордун үй бүлөлөрүн жана жапа чеккендерди утурумдук турак жай, зарыл медициналык жардам менен камсыздоо, балдарды социалдык коргоо жана окуусун уюштуруу жөнүндө сөз болду. Президент бул каргашанын кесепети тийген бардык жарандарга жардам берүү боюнча тийиштүү чараларды көрүүнү улантуу зарылдыгын белгиледи. Эске салсак, 16 январда Дача суу айылына жүк ташуучу учак кулап 39 киши набыт болгон. Ош шаарынын бюджети 6 мартта бекитилет. Бул тууралуу бүгүн шаардык кеңештин президиумунун отурумунда маалым болду. Анда шаардык кеңештин 7-сессиясы 6 мартка белгиленип, күн тартибине 5 маселе коюлду. План боюнча Ош шаарынын мэрия өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча отчет берет. Андан соң 2017 жылдын бюджети бекитилип, 2018-2019 жылга шаардын социалдык экономикалык көрсөткүчтөрүнүн божомолдору сөз болот. 4 маселе катары шаардын маданият тармагын өркүндөтүү боюнча аткарылып жаткан иштер талкууланат. Ошондой эле каланын аймагында жайгашкан кээ бир жер тилкелеринин максаттык багытын өзгөртүүгө макулдук берүү жөнүндө маселе каралат. Өзүңүзгө маалым болгондой, мынакей көптөн бери тартышып келатабыз. Ош шаарынын бюджетин бекитип берүү негизги маселе болуп эсептелет. Коомдук талкуу болду бул боюнча. Ушул маселелердин тегерегинде негизинен 5 маселе каралды. Ушул 5 маселе боюнча кийинки 6 март күнү саат 9-да Ош шаардык кеңештин сессиясы болот. Өспүрүмдөр арасында Белоруссияда өткөн эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеште Ош облусунан барган Абдыкалык Кайназаров 2-чи орунду багынтырып кайтты. Жалпы 10 мамлекеттин спортчуларынын ичинен Абдыкалык алдыңкы 3 орунга илешкенине азыркыга чейин ишене албай турат. 15 жаштагы спортчу кийинки жылы Таиландда өтүүчү Азия чемпиондугуна даярдыкты да баштаган. Ал эми машыктыруучулары спортчуну колдоп турган демөөрчүлөр табылып, өзүнүн үстүндө мыкты иштесе, эл аралык таймаштарды багындырууга үмүт бар дешүүдө. Биздин топ Абдыкалык Кайназаровдун акыркы жеңиштери менен куттуктап, алдыдагы максаттары менен ой бөлүшүп кайтты. Белоруссиянын Минск шаарында мелдеш 16 февралда башталып 2 күнгө уланды. Ага 46 килограмм салмакта Кыргызстандын атынан Абдыкалык Кайназаров катышып, байгелүү кайтты. Мелдеште Абдыкалык Орусия, Украина, Якутиядан келген спортчулардан алдыга озуп, 2-чи орунга илешкен. 15 жаштагы спортчу үчүн бул чоң жетишкендик. Мен бул медалды ошол жеңгенден кийин ошол кубок медаль менен сыйландым. Бул медаль диплом мага өтө ийгиликтүү нерселерди алып келет. Бул жеңиш Абдыкалык Кайназаровго дагы ийгиликтерди багындырууга адем берди. Учурда Кара Суу райондук спорт мектебинде машыгууда. Буга чейин күнүнө 2 сааттай убактысы ушул жерде өтсө, эми мектептен бошоор замат устатынан күрөш сырларын үйрөнүүгө шашылат. Жаш спортчунун кыялы Кыргызстанды дүйнөгө даңазалоо.
жеңүүчү болуп, ушул өзүмдүн Кара Суу районумду алдыга көтөрүп, элге таанытып, иншалла ушул биз дагы өзүбүз айылыбызга зал ачып, ушундай залдарды чоңойтуп, балдарды чоңойтуп, ушундай кылабыз керек иншалла. Кийинки жылы мектеп жашындагылар арасында Таиланд шаарында Азия чемпиондугу уюштурулат. Ага чейин Абдыкалыкты республика чемпиону кылуу эң негизги пландардын бири болууда, дейт машыктыруучусу Тынчтыкбек Курманбаев. Ал спорт мектептеги балдардын арасынан бекеринен мынтип жаш спортчуну алдыга сүрөп жаткан жок. Анткени эркин күрөштө талап кылынган эрк, сабырдуулук сапаттары Абдыкалык Кайназаровдо бар. Залга келген 40-50 келген окуучунун баары эле жакшы спортсмен болуп атат. Анын 1-2 чыгат, ошондон 1-2 ушул чыгып атат, ушундай буга окшогон балдарыбыз бар. Бирок бунун эмнелери азыркы акыркы эмнелер боюнча достижениялары жакшы да. Бирок 15 жаштагы спортчунун чет мамлекеттерде мелдешке катышып келүүсү үчүн каржы маселеси көйгөй жаратат. Айрыкча жол акысы, жатакана үчүн эле чоң сумма керек. Мындан улам мектептин мугалимдери азыртан кийинки жылда болуучу мелдештерге демөөрчүлөрдү издеп башташкан. Кара Суу районундагы бул спорт мектеби мамлекетке караганы менен машыктыруучулардын айлык маянасы гана төлөнөт. Сарай айыл өкмөтүнүн эмесине кайрылабыз. Биздин Кара Суу районунда эң бакубат же бай эме айыл өкмөт. Азыртан олорго мен даярданып атам. Аларга кирип атам, кайрылык каттарды жазып атам. Кудай кааласа, огуп даярдап баланы апарабыз Кудай кааласа. Белгилей кетсек, спорт мектебинде 800дөн ашуун бала акысыз машыгат, спорттун 11 түрү боюнча машыктыруучулар бар. Ал эми Абдыкалык Кайназаров ушул эле мектептин атынан 5 мамлекетке барып, алдыңкы орундарга жетишип кайткан. Нуржамал Баргыбаева, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Ош-Бишкек унаа жолунда көчкүнү жасалма жол менен атып түшүрүү иштери уланууда. 20 февралдан 24 февралга чейин жалпы 1 миллион 117 миң куб метр кар күрткөсү атып түшүрүлдү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирет. Ал эми кече 23 февраль күнү 246 чакырымдагы 70 миң куб метр кар түшүрүлгөн. Учурда Ош-Бишкек унаа жолу ачык. Ошто мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга колдоо көрсөтүү маселеси талкууланды. Биргелешип башкаруу программасынын колдоосу менен Ош шаарында жашаган өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жана колдоо көрсөтүүнү кеңейтүү долбоорунун 1 жылда аткарган иштеринин жыйынтыгы чыгарылды. Анын негизинде ар бир балага үй-бүлө коомдук фонду Ош шаарында социалдык жардамга муктаж 132 баланы аныктап, анын 102сине жардам көрсөтүлгөн. 46 бала Ош шаарындагы Бүчүр күндүзгү реабилитациялык борборунун дарылоо өтүштү. Ата-энелер өзүнүн балдарына кандай жардам көрсөтүүнү, кайсыл жака барууну, кантип социалдык кепилдиктерди алууну аны такыр эле билишпейт, маалыматтары жок. Аларды биз үймө-үй кыдыруу боюнча ошо бардык маалыматтарды берип, анан кийин ошо МСЭКтен өткөрдүк, мектептерге жайгаштырдык. Сиздер кабарлардын саат 17деги чыгарылышына күбө болдуңуздар. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да кайталап көрсөңүздөр болот. Биздин сайт Ынтымак чекиткейди сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, алдыда бар ай менен таанышып алыңыздар. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today Soda маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.